1 май райондук билим берүү башкармалыгына чогулган ата-энелер баласын мектепке электрондук каттоодон өткөрө албай же катталган жериндеги мектепте орундар толуп калып, аргасыз арыз менен кайрылгандар. Себеби саналуу күндөрдөн кийин окуу башталат. Сентябрга чейин баламды мектепке киргизе албай каламбы деп кабатырланган ата-энелер көйгөйдү оң жагынан чечип берсе дешет. Мисалы Айсанат Айтакунова июлдан бери катталган жериндеги мектепке кызын киргизе албай убара. Билим берүү мекемесинин жетекчилиги болсо мектепте орун жок экенин айткан. Ал интернет булактарынан мектепке кабыл алуу боюнча түзүлгөн комиссия ата-энелерди кабыл алып жатканын угуп, адистерден жол жобосун билейин деп келген. Көйгөйүн уккан комиссия мүчөлөрү арызын кабыл алып, маселени чечип бермей болушту. Биз жолдош экөөбүз боюнча көздөн иштейбиз, эртеден кечке чейин. Кичинекей балдарыбыз бар, андан тышкарыда садикке баргандан біз кызыбызды дагы ташыгандай мүмкүнчүлүгүбүз жок, мындай физически. Перевод болот деди, зам аким өзү отуруптур, комиссиянын составында отпускадан директор чыгармен деле биз айтып, заявлениеңарды биз алып калабыз деп, балаңарды перевод кылабыз, которобуз деди. Азыркы тапта калаанын бардык райондорундагы билим берүү башкармалыктарында комиссиялык топ ата-энелерден келген арыздарды карап чыгып, тиешелүү микроучастогу боюнча катталуусуна байланышкан маалымат менен камсыз кылат. Ошондой эле аптасына 2 жолу билим берүү бөлүмүнө келип, калтырылган арыздарды жеринде карап чыгууда. На 2022-2023 учебные годы 2022-2023 жаңы окуу жылына карата 1 май райондук билим берүү башкармалыгына 1 класска бара турган балдар үчүн 3390 квота бөлүнгөн. Жалпы районго караштуу 21 мектеп бар, жана кошумча 2 мектеп курулуп жатат. Комиссия 2 жума мурда түзүлгөн. Ошондон бери балдарды мектепке кабыл алуу боюнча келип түшкөн арыздарды карап жатабыз. Бүгүн биздин экинчи жыйын болуп жатат. Жалпы 425 арыз келип түштү. Ал эми министрлик бир да бала мектепке барбай калышы мүмкүн эмес экенин айтат. Электрондук каттоонун экинчи айланпасы 10 сентябрга чейин уланмакчы. Күзгө чейин ата-энелер кайсы райондо катталганына карабай, бош орундар бар мектептерге балдарын каттата алат. Эгерде баланы каттата албай же мектепте орундар толуп калса, райондук же шаардык билим берүү башкармалыгына кайрылуу керек. Ал мекемелер министрликке расмий кат менен кайрылгандан кийин гана кошумча квота берилет. Эң биринчиден квота эмнеден турат? Биринчи бул ошо микроучастокто жашаган балдардын санына жараша, андан кийин экинчи бул мектептин сыйымдуулугуна жараша. Бирок өзүңүздөр билесиздер, өзгөчө Бишкек шаарында ички миграция абдан чоң, ошондуктан максималдуу квотаны беришет. Быйыл өлкө боюнча 150 миңден ашуун бала мектеп босогосун аттайт. Ал эми билим берүү министрлиги жаңы окуу жылына карата республика боюнча 165.439 квота бөлгөн. Айжамал Болот кызы, Нуркамил Асанов, Ала Тоо 24.